Каалоомо кантип бат жетсем болот. Каалоо боюнча экинчи сабак. Биз ойлонгондо дагы бизден энергия бөлүнүп чыгат. Мисалы биз бир машинаны дагы алалы, же алмаштыргыбыз келип жатат, же болбосо жаңы салондон алгыбыз келип жатат, бирок эч эле ала албай жатабыз. Демек эмне биз истинное желание деп коет, биз демек ал биздин чыныгы каалообуз эмес, же болбосо биз ошол каалообузга энергия бөлө албай жатабыз. Биз ойлонгондо, азыр эле айта кеттим, ар кандай энергиялар бизден бөлүнүп чыгат экен. Биз канчалык мен машина ала албай атам, мен кредитимди төлөй албай жатам, карыздан кутула албай жатам, арыктай албай жатам дешибиз мүмкүн. Ден соолугум ушундай начарлап кетти. Канчалык негативдүү ойлогон сайын ошончолук энергия бөлүнүп чыгат дагы. Биздин каалоолорубуз ошончолук артты көздөй кетет экен. Биздин фокус эмнеде болуп атат? Биздин фокус внимания, мындай айтканда көңүл буруубуз именно жаман жактарда болгон үчүн бизге ал каалоолорубуз оңой менен келе албайт экен. Биз канчалык жакшы ойлорду ойлоп баштаган сайын, ооба, сонун бүгүн 2000 сом таптым, эртең 4000 сом табам, бүгүн ушундай машина алсам, эртең ал машинаны алмаштырдым деген сыяктуу ойлорду биз ойлобойт экенбиз. Же болбосо мен акчамды машинага чогултуп жатам дегенди да ойлобойбуз дагы, негативдүү ойлорду ойлойбуз. Менин эч эле машина алайын десем акча жетпей жатат. Бул заман кризис, быйыл дагы Кыргызстанда кризис болду, же болбосо башка жактарда иштеп жүрсөңүздөр дагы быйыл кризис, акча чогулта албай калдым дагы деген сыяктуу эле ойлорду ойлой берет экенбиз дагы. Терс энергияларды бөлүп чыга берет экенбиз. Биздин каалоолорубуз улам артта, дагы деле карызыбыз түгөнбөйт, дагы деле баягы эле бойдон өзгөрүүлөр болбойт, каалообузга оңойлук менен жете албайбыз. Эмнеге ошондой ойлой беребиз? Эмнеге дайыма терс, негативдүү ойлонобуз? Себеби ал нерсе бизде калыптанып калган бала чактан бери. Бизде эч убакта кызым же болбосо балам, сен азаматсың, ошондой ойлорду ойлогон, сенин колуңдан келет, мен сага ишенем, көп нерселерди каала деп айтышкан эмес. Ой, кайдагыны айтып жатасың? Жомокту айтпачы, ал деген жомок. Сенин колуңдан келбейт деген нерселерди айтышкан, билесиздерби? Мен деле апам бар, апам азыркыга чейин ошентип айтат. Кайдагы жомокту айтып бересиң? Кайдагы миллионго жетиш үчүн билесиңби? Канча иштеш керек деген сөздөрдү айтышат. Себеби ал заманда башкача болгондуктан бизди дагы ошентип калыптантып коюшкан. Биз мисалы ушундай керек, жакшы ойлонуш керек, мындай кылыш керек дей бергенде эле биз баары адамбыз да, 2 күн жакшы ойлонобуз, 3-чү күн баягы эле калыптанган мурунку ойлорубузга кетип калабыз. Биз адамбыз. Биз өзүбүздү башкарышты көп учурда кандай десем, башкара албай кетебиз. Башкарышты билбей кетебиз. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Именно ошол проработкалардын жардамы менен, практикалардын жардамы менен толугу менен өзгөртүп алсак болот экен. Да, ойлонгондо айтып атам, 1-2 күн ойлоносуң, 3-4-чү күнү уже мурунку эле калыпка түшүп калабыз. Алдыда ошондой сон практикалар бар.